Ак эмгек ийгиликке жеткирет. Талыкпай эмгектенген элдин чыныгы уул кыздары өз өлкөсүнүн алга жылуусуна чоң салым кошот. 10 февралда 226 Кыргызстандык республиканын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкондугу үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыды. Алардын бири Баткен облусунун Лейлек районундагы Маргун айылындагы Мырзабек Баетов атындагы орто мектепте тарых мугалими болуп, 40 жылдан бери эмгектенип келаткан Жоошбай Каримов бүгүн биздин төрүбүздө мейманда. Жоошбай агай, арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Мен эске салайын, Жоошбай агай далай муунду тарбиялап, таалим берген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими ардак наамына ээ болгон. Дагы бир жолу биз сизди ардактуу жогорку мамлекеттик сыйлыгыңыз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Сыйлык бул сыймык, аны менен бирге жоопкерчиликти эки эсе күчөтөт. Сиз кечээ мамлекет башчынын колунан сыйлык алып жатканда, ошол кадамдарды таштап атканда кандай ойлор менен, кандай сезимдер менен бардыңыз? Биринчи ушул суроодон баштайлычы. Ооба, ушул эгерде кандайдыр бир жаш адамга өзүнүн басып өткөн жолуну жеңилирээк болуп, лотерея сыяктуу оңоюраак жол менен ушул деңгээлге жетип калганда ал толкунданмак да. Ал эми мен болсо бул ийгиликке жетиш үчүн көптөгөн жолдорду басып өттүм, эми конкурстарга катыштым, конференцияларда болдум, жакшы окуучу, жаман окуучулар менен, тарбиясы кыйын тарбиялангандар менен, анан күчтүү мугалимдер менен, 7 дубандан келген күчтүү мугалимдер менен республикалык семинарларда бирге болдум. Ошондуктан мен ушул бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген наамды алып жатканда кандайдыр бир ички толкундануу сезим болгон жок деп ойлойм да мен. Ушу бала кезде өзүм мугалим болууну эңседим, 9-класстан баштап. Болгондо да тарых мугалими болууну эмдеген кезде, эми ушул бала экен, эми баланын кыял, ой, адамдагы идея ошо жүрөккө конуп калгандан кийин ал өзүнчө бир энергия боло тургандыгын эми түшүнүп атам да мен. Ошол мезгилде андай оюм жок эле. Жоошбай агай, ошол мугалимдик кесибиңизге кененирээк токтолсок, мына дээрлик 40 жыл, анткени сиз эмгек жолуңузду биз жогоруда атаган мектепте сиз 1983-жылы баштагансыз. Кандайча мугалим болуп калдыңыз? Ошол балалык кезимден ошол мугалим болом деп, анан тарых факультетине 3 жолу келип тапшырсам, өтпөй калып, көрсө тарых факультети партиялык факультет деп, ал мезгилде өтө азыр тил менен орусча айтканда престижный факультет экен көрсөм, анан билбей. Абройлуу, абройлуу өтө. Анан көптөгөн конкурстарга өтө чоң болот экен конкурс. Анан өтө албай калып, атам чабан болгондон кийин мен деле барып ошол кыла турган ишим чабан болуп, анан 2 жыл мал багып, ошол жерде бышып, ошол жерде китеп окуп, ошол жерде тарыхый романдарды окуп, тарыхчы болууга, мугалим болууга болгон дилгерлигим дагы калыптанып, дагы күч алып, акырында келип мына тилегим максатым ишке ашып, анан 83-жылы ушул мамлекеттик университеттен, азыркы улуттук университеттен тарых факультетин бүттүм. Өтө күчтүү мугалимдер окутту. Исакова Роза Исаковна, Ачилова деген тарыхчылар, Салмоорбек Табышалиев деген агайлар, Бекбоев деген Кыргыздын педагогикасынын суун ичкен кишилерден кийин курстан өттү. Мына ушулардын бардыгы менин барган сайын ошол мугалимдик кесибимди такшалдырып отурду да, эле орусча айтканда как закаляла стал дегендей. Бул да өзүнчө бир жол экен да. Мектепте өзү мектеп бар экен да, ошол жерде окуучулар мени тепкилеп, ургулап, ара өнөргө салып, мени ушул деңгээлге алып келип, бүгүнкү күндө ошол башкалар айткандай тажрыйбалуу мугалим деген кесип мына ушул жерден такшалды. Анан мен эгерде жумушумдун жыйынтыгы жөнүндө айта турган болсом, ошол эң башкы эмгегим бул музей болду да. Ушу барган күндөн баштап тарыхты кантип жугумдуу кылуу керек дегенде, ошондо өзүбүздүн элибизден алынган элдик өзек чыгармачылык, буюм теримдер, этнографиялык материалдар, жеке инсандар, жергиликтүү тарых, этнография, мына ушулардын бардыгыны окуучуларга жеткирүүдө жана тирүү
тарих катарында сактап калууда музейдин орду абдан чоң экен. Ушул Жолушбай ушул жерден биз кененирээк токтололу. Азыр мына мен теле көрүүчүлөр үчүн дагы экранга ушул сиздин эмгектериңизди берип жатамын. Анткени сиз дал ошол мектептин ичиндеги тарых музейин түптөп, тарых буюм тайымдарын чогултууда эмгегиңиз зор экен. Бул дагы өзүнчө бир мурас, бул дагы өзүнчө бир чоң тарых. Дароо эмгек жолуңузду баштаганда тарых музейи болуш керек деп негиз салып турасыз. Кененирээк айтып берсеңиз, ошол эле учурда биз мына экранга сиздин эмгектериңизди берип жатабыз. Ооба. Туура айтасыз. Ошол ал мезгилде тарых башкача жазылган эле. Ал деген Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын идеологиясын чагылдыруу максатын көздөп туруп, бирок ошого карабастан мен ошол мезгилде оюмда ушул өзүбүздүн чыныгы элдик тарых, ар бир бурум, ар бир инсан, ар бир буюм өзүнчө чоң тарых экендигине мен өзүмө ушундай кабыл алдым да жүрөгүмө. Анан ошолорду чогултуп, ушу жүргөндө дагы асманды карабастан жерди карап, таштарды изилдеп, таштарды ударып көрүп, ушул ташты мурда адам кармады экен. Адамдан калган кандайдыр бир эстелик экен деген ойдо ошол ташты көтөрүп кетем да үйгөчү. Анан бирөөнүн үйүнө барганда да ушул буюмду кантип колдонот экен, бул акырда жатат, тамдын башында калып кетиптир, ушуну мага бергилечи деп кээде айтпастан уурдап кеткен күндөрүм да болду да. Эми максатым ошол тарых муундан муунга байлык болуп сакталып калсын деген негизги максатыма жетип отурам да бүгүнкү күндө. Аны менен биргеликте сиз эмгек жолуңузда бир нече муунга татыктуу тарбия берип алган эмес, сиздин окуучуларыңыз райондук олимпиададан тарта республикалык деңгээлге чейин чыгып биринчи орунду камсыздагандар бар экен. Деги эле окуучуларды окутууда, тарбиялоодо сиздин методикаңыз абдан кызык болуп турат, сиздин жөндөмүңүз мугалимдик. Анткени азыркы күндө бала тарбиялоо, деги эле баланы окутуу, окууга азгыруунун өзү бир түмөн түйшүктүү иш болуп турат да. Туура айтасыз. Бул жерде мен кичине мындай өзүмчө эгерде ой толгоого бара турган болсом, эгерде бизде качан гана мугалимдин ордуну, илим билимдин ордуну, элдик тарыхтын ордуну бааламайынча, мамлекеттик деңгээлде баалап кам көрмөйүнчө эч качан мамлекет үзөнүкпөйт. Ошондуктан биздин алдыңкы мугалимдердин жасаган эмгеги бул келечекте кыргыз элини, Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошкон салым деп толук мен ойлойм да. Мына ошол максатта ушул окуучуларга билим берүүдө мен эң башкысы бул элдик педагогика дегенди өзүмчө тарбия берүүнүн улуу каражаты, түгөнгүс булагы катарында кабыл алдым да. Мына ушул элдик педагогика деген улуу Манас баш болгон, Океан баш болгон икаялар, аңгемелер, жомуктор, табышмактар, жеке адамдар, Исхак Разаков баш болгон таза инсандардын өмүрүнө айылдагы эмгек сиңирген эң жөнөкөй эл үчүн иштеген адамдардын образдарыны ошол Союздун мезгилдеги Стахановго, ошол мезгилдеги Михаил Васильевич Фрунзеге, ошол жердеги биздин жетекчилерибиздин административдик характерини ошол мезгилдеги Сталинге салыштырып, ошол өзүбүздүн баягы Сухомлинский, өзүбүздүн Макаренколордун бардыгын чагылдырып көрсөтсөң эгерде, ошолор менен чогуу айкалыштырсак, анан ошондо алдыга жылат экен. Мен негизги методикамдын бир эле өзгөчөлүгү элдик педагогиканы жаңы окутуунун технологиясы менен айкалыштыруу керек. Ошол бүгүнкү күндөгү жаңы технология, инновациялык методдордун бардыгын эски эле элдик педагогика менен айкалыштырганда, ошондо биз өзүбүздүн кандайдыр бир балдарга жугумдуу болгон бир максатыбызга жетебиз. Ошонун аркасында мына менин окуучуларым республикалык деңгээлде тарыхтан биринчи орунду алды, областта 5 жол алды, районда 23 жол алды. Мына ушулардын бардыгы бүгүнкү күндө менин балдарым айтат, сиз эң жаш кезиңизде бизге өзүңүздүн энергияңызды жумшап окуткансыз, сизге мен сиздеги абдан ыраазымын деп атат бүгүнкү күндө. Мен айтам, жок, андай эмес. Мен силерге аз берип калган экенмин. Азыр мен өзүмдүн кемчилигимди сезип отурамын. Мен бүгүнкү күндө интеллектуалдык жактан дагы, тажрыйба жагынан дагы өнүп өстүм. Мен бүгүнкү сабагым башкача. Барып катышып көрүлөчү бүгүнкү сабагыма. Жолушбай агай, чыныгы мугалим ушундай да, анык мугалим деп, анык агартуучу деп сизди карап байкап отурамын. Анткени ал токтоп калбайт, улам изденип, улам муунга, анткени муун дагы жаңыланып турат да, заманга, коомго, доорго жараша. Ошолорго кандай жаңы нерсе берсек деп бир аракет, далалат кылып турат экен да. Анан сиз азыр сүйлөп атсаңыз, мен сиздин сабагыңызга да катышкым келип кетти. Сиз андан тышкары 100дөн ашык республикалык илимий гезит журналдарга макала жарыялаптырсыз. Туура. Ушуга токтолсоңуз. Ошол өзүмдүн ички ойлорумду бөлүшкүм келет. Өзүм тажрыйбамды таркаткым келет.
ошолор жөнүндөгү жазылгандарды окуп билгим келет. Ошол эле Рыспаевдин, ошол эле Абдикерим Муратовдун, Хусейин Исаевдин чыгармаларыны, Советбек Байгазиев деген улуу ойчулдардын мен ошолордугуну өзүмдүн денемден өткөрүп туруп, анан өзүмдүкү башка кайрадан жараткым келет да. Өзүмдүн шартыма жараша, өзүмдүн мектебимдин, өзүмдүн окуучуларым деңгээлине карата ошолордун айткандарыны кайра иштеп чыгып, ошолой бергим келет. Мына ошондо мен жазган ошол 100ге жакын макалаларымдын эң башкысы бул этнопедагогика болду да. Айталы, Боз үй кыргыз элинин дүйнө таанын философиясы деген көлөмдүү макалам. Ошол эле өзүм окуган Улуттук университеттин илимий чөйрөсүндө талкууланганын угуп абдан кубандым да. Анан жанагы элден аккан башат жаңырып кайра жашайт деген макалам ошол эле баягы мурдагы элдик педагогиканы бүгүнкү күнгө булак катарында тарбиялоонун түгөнгүс жана жугумдуу каражат катарында пайдалангандай. Анан жанагы ыйык жети осуят тууралуу, ыйыктыктан бийиктикке деген ошол чыгармалардын бардыгы. Анан элдик педагогиканан тышкары бүгүнкү күндөгү педагогикада айталы сабактын эмоциясы деген. Бул абдан маанилүү. Ооба, ошону көп адам ушуга абдан чоң маани берди. Тарыхтан тышкары эки жерде 2-4 дегенди мен ушуну көбүрөөк айткым келет элге. Кандайча эки жерде 2-4? Биз математикалык жол менен эки жерде 2-4 болот десек, анда биз өнүкпөй калабыз да. Анан сиздердин бүгүнкү куттуу студияда туруп кандай кыйын кишилер бул жерде иштеп өткөндүгүн мен өтө сыйламын, билемин. Бирок бүгүнкү күндө алардын тажрыйбасын алып туруп, сиздер андан жогоракы бүгүнкү деңгээлде кылып чыгарып атпайсыздарбы? Биз деле эгерде ошол эле эки жерде 2ге дагы өзүбүздүн тажрыйбабызды, өзүбүздүн өнөрүбүздү, шыгыбызды кичине кошуп, жанагы немени жүгөрүнү же болбосо картошканы чапкан дыйкандын тажрыйбасы сыяктуу кичине тажрыйбабызды кошуп кетмен дешип алып койсок, эки жерде 5 болуп калат да. Мына ушул жерде жана ал токтоп калбаш керек. 10 болуш керек, 15 болуш керек, өсүш керек. Мына бүгүнкү күндө жаңы Кыргызстан курулуп атат. Жаңы Кыргызстанды мына бул 2022-жылдагы бюджетинин эки жерде 2-4 эмес, эки жерде 5,5-6 болуп кеткендигини көрүп, ошого биздин салымыбыз бар деп өзүмдү дагы эсептеймин да. Мына республиканын эң четки айылы болгон Маргун айылында чек арада, тажиктер менен чек арада жашап жаткан ушул эмгектерди жасап, ошол менин окуучуларым ошол жашап, ушул сабактарды угуп аткан балдар келечекте ошолор сөзсүз ошо Кыргызстанды өнүктүрөт, жаңы Кыргызстанды курганга кошот. Адамдын биринчи кезекте байлыгы бул кем байлык эмес. Же болсо кандайдыр бир Менделеевдин мезгилдик системасындагы бардык элементтер эмес. Адамдын ички дүйнөсү, адамдык баам барасаты, адамдын ыйманы, адамгерчилик бул эң чоң каражат бул. Мына ошондо эң кыйын окумуштуу болгон менен көз карашың, идеяң кандай? Же болбосо эң эле күчтүү физик болуп алып анан адамдарды масал түрдө кыра турган куралдарды ойлоп тапкан киши менен жөнөкөй сабаты жок чабандын баланы тарбиялоого, элдин ынтымагын бириктирип, элдик ынтымак ырашкерликке биригип, мамлекеттик аракетке, мамлекеттик саясатка элдин башын бириктирген бир жөн эле жөнөкөй аксакалдын орду асман менен жердей деп ойлойм да. Эң туура. Биздин ордубуз ошол. Мугалим катарында башка нерсе жасай албасак дагы, бир нерсени мына байлыкты биз мына Кыргызстанга коштук деп айта албасак дагы, ошол өзүбүз жашап аткан чөйрөдө, мектептен тышкары, көчөдө, маарекелерде, башка жерлерде адамдар менен аралашып жаткан мезгилдерде, энелер менен, аталар менен, жалпы эле чоңдор менен, кишилер менен жүргөндө өзүбүздүн интеллектуалдык түшүнүгүбүздү, жөндөмүбүздү, мугалим экенибизди бир эле окуучуларга эмес, жалпы коомго сиңирип кетсе, ушу биздин бүгүнкү негизги милдетибиз деп ойлойм да. Анткени коомду агартууда, коомду тазартууда, коомго руханий азык берүүдө эң биринчи мугалим кадам таштап, мугалим эмгек жасайт экен. Жошпай агай, эми чек арага жакын аймактарда өсүп келаткан муунду, келечек муунду мекенчилдикке тарбиялоо, мекенди таанытуудагы бул абдан чоң орчундуу, маанилүү нерсе да. Сиз ошого кенен токтолсоңуз, балдардын деги эле тарыхка кызыгуусу кандай? Ооба. Тарых деген бул, мен тарыхка өзүм аныктама бергем да, мындай эми ал аныктама эмес, жөнүндө мындай баа бергем тарыхка. Тарых деген бул элдин үрпү адаты.
атадан қалған санаты, білгенге ұша тұрған қанаты деп. Бұл менің өзім сөзім да бұл. Бұл ұшқыл сөз емес. Теге Сократтың же болсам Горкийден же біреудің сөзі емес. Бұл Жошбай Каримовтың сөзі. Анан ошондо ушул тарыхтагы ар бир окуя, ар бир айтылган сөз, ар бир жасалган жумуш бардыгы балдардын жүрөгүндө калса, ошол балада атуулдук, улутмандык, ушу улутка берилгендик ушундай сезим калат деп ойлойм да. Анан бүгүнкү күндөгү балдардын ошол чек арада оор кырдаалда жашап жатканда дагы эле болсо ушул жерге көчөт тигүү керек. Ушул жерде арендага алуу керек. Ушул жөнүндө кичине бир мамлекет тарабынан берилген кредиттерден пайдаланып, ушул жерге суу чыгаралы, ушул жерде өнүктүрөлү деген балдарды көрүп кубанамын. Демек биздин келечегибиз бар экен деп. Албетте тажик туугандар менен биз кылымдар бою жашаганбыз. Алда бир бүгүнкү күндөгү бир өтөр, кетер деген ойдомун. Түшүнүшөбүз. Алдыңкы цивилизациялык эл сыяктуу бир мезгилде биз дагы чек арасыз бир туугандай болуп жашасак керек. Бир эле мисалды келтире турган болсом, Томирис деген энебиз биздин заманга чейинки 4-кылымда кылымда Персиянын падышасы кеуди өлтүрүп, сен канга тоем деп айткан сөзүң эсиңде барбы? Сени айтканыңа жеттиң, мен сени канга тойгузам деп, өзүнүн канын жанагы башын алып келип жанагы канга оозуну малганда, ушулардын өзү патриоттуулук деп ойлойм да мен. Патриот болгон адам бирөөдү жаман көрүү менен патриот болуу керек да. Ошо бирөөдү сыйлоо менен, башка элди сыйлоо менен. Ошол өзүнүн ой пикири жаман адам акырында барып эмнеге кабыл болуп турат. Ошону түшүнүп, ошого жеткирген адам ошол анан патриоттуулуктун дагы бир түп максаты, мазмуну бар да. Анан башка элдерди жаман көрүү менен патриот болуп улутчулдукка жатат да. Бул деген келечектүү эмес. Сиз айылдагы мектепте дагы бир нече кадрларды даярдап, аны менен биргеликте кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк 2-чи курултайына катышкан экенсиз. Бул туурасында айтып берсеңиз. Мен ошол мугалим болуп иштеп жүрүп, анан райондогу алдыңкы айрым инсандарга жолугуп көргөнүмдө, бүгүнкү күндө долбоорлорду жазуу үчүн өкмөттүк эмес уюмдарды, фонддорду түзүү керек деген семинардан өттүм. Анан ошондон Марбилтал деген уюм түздүм. Анан Марбилтал деген Маргун билим талант деген түшүндүрөт. Кыскартасы айтканда Марбилтал. Анан ошонун негизги миссиясы деп коет жанагы. Коомдук уюмдарда миссия болот. Ошол миссияда таланттуу балдар менен иштөө жана билим берүүгө коомчулуктун көңүлүн буруу менен коомчулукту өнүктүрүү деген ошол миссиясы бар. Ошонун менен анан айылыбыздагы ГТС деп коет, баягы Германия техникалык кызматташтык деген уюму Кыргызстанга келип ошол мезгилде эң четки кичинекей мектептер менен иштөө тууралуу өзүнүн долбоорлорун жарыялаганда, биздин айылыбызда Чурбек деген айылда Жаңы жол деген мектеп, Даргаз деген айылда 1-май деген мектептер өттө кичинекей эң четки тоорасындагы айылдар эле. Анан өзүбүздүн мектепке дагы интернатта ушул 3 долбоорум өтүп, ошол мектептер жаңыланып, материалдык техникалык базасы чогулганда, ошондо ошол долбоорлор менен мектепте иштеген адамдын бирини кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк 2-чи курултайына делегат кылып жөнөткүлө деген Акаевдин көргөзмөсү бар экен. Ошонун аркасынан мен Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деген, анан кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк 2-чи курултай деген экөө чогуу өтүп, ошол чоң дүйнөлүк ушундай чоң курултайга катышып калдым. Бул Ысык көлдөгү ыйык Ырык Ордодо өттү. Ошол жерде Чыңгыз Айтматов кечени алып барды. Ал кишинин сүйлөгөн сөздөр бар. Колуну кармап көрүшкөнү мен өмүрүмдө кала турган. Бул 2003-жылы. 2003-жылы. Ал киши кармап, ал мурдада жакына 2 жолу жолуккан, бирок колду кармаган эмес. Мен ошол жерде колун кармадым. Майра Макаева менен жакын көлдү кечип түшүп, ал жана атайын сувенирди куржунга салып, Үмүт шооласы үзүлбөйт деген 2 томду, шунчалык уникалдуу бестселлер деп аталган 2 томду китебин берди. Ушу бир четки айылда жүрүп, ушундай бир нерсеге кезигем деген ойго келген эмес экенмин. Бул деген мен чындыгында бактылуу күндөрүмдүн бири болуп калды. Аскар Акаев ушул жерден алдымдан көлгө түштү. Ал кишилер Аскар Акаев мен окумуштук адам катарында, эң таза киши катарында баалайм да ушуну. Абдан кубанып, ошол эсимде калган
ömрүмдөгү бир күндөрдүн бири болуп калды да. Сиздин чын эле республиканын өнүгүүсүнө кошкон олуттуу салымыңызды айта берсек, узун кеп болот. Анткени сиз мындан тышкары бүткүл республикалык мугалимдердин экинчи съездине дагы катышкан экенсиз. Андан тышкары жетекчилер ырсынат деген кош жылдыз долбоорунда дагы ырдаган экенсиз. Ар тармактуу болго экенсиз. Убакыт табуу. Азыр эми баягы заманбап тил менен айтканда тайм менеджмент деп коет. Ушул убакытты туура бөлүштүрүүнүн өзүн кандай жолго салып атасыз? Туура айтасыз. Ошол бул бүгүнкү күндөгү жанагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген наамды алган мезгилинде эгерде мен жөн эле бир акырын эле сабак деп жүрө бере турган киши болгонумда бул деңгээлге жетпейт элем да. Мен көптөгөн конкурстарга катышуу аркылуу республикага таанылдым. Мен албаган буга чейинки төмөнкү сыйлыктарым, грамоталарым калган жок да. 3 жолу мыкты мугалим конкурсуна катышып 2 жолу жеңип чыктым. Мыкты завуч, мыкты кабинет деген, анан Полис Азия эл аралык уюму аркылуу эсимде деген таржымалда республикалык деңгээлде бул биринчи баш байгени жеңип алдым. Анан мамлекеттүүлүккө карата сабактардын иштелмеси деген республикалык биринчи оюнга жеңип алдым. Анан ошолордун бардыгын анан конкурстарда мугалим катарында катышып келип акырында сиз айткан сиз мен сиз мугалим экенсиз, анан кантип жетекчилер ырсынат деген конкурска да катышып атасыз деген кызыгып атасың да, туура эле айтып атасың. Анан ошол койчу болуп жүрүп, чабан болуп жүргөндө жондорду ырдачу элем. 2 жыл мал бактыңыз. Ооба, ошондо ырдачу элем. Анан кээде 3-4 адам чогулган жерде ырдап, анан ошол жерде биздин жаратылышка суктанып, Кыргызстандын кандай жаратылышы, кандай бейиштей бир жакшы жерде жашап атканыбыз өзү адамдын илхамын ачып, адамдын чыгармачылыгын ачып, ушундай бир ыйык жерде жашайбыз да. Ошонун жаратылыш сиздин тарыхчылыгыңызга гана баягы өбөлгө болбостон мындай чыгармачылык жактан дагы шыктандырган турбайбы? Шыктандырат. Ошолордун бардыгынан ушул жана чыгармачылык менен ойлонуу, жазуу, анан ошондо апам жапкан нанды сагынам деп өзүмдүн жеримди, жүргөн жерлеримди, атамдын конгон конуштарыны, жаш кезинде өткөн өзүнчө бир көз алдында калгандарды элестетип, анан ошол жетекчилер ырсынат дегенде директор болчумун мектепте. Анан мектептин директору да жетекчи да бул деген. Анан ар тармактагы жетекчилер менен анан ошол конкурска катышып, апам жапкан нанды сагынам деген ырды аткаруу менен өзүмдүн кызым Нуркан деген алда мугалим болчу, анан экөөбүз ошол жерде ырдап, 2 үн менен ырдап, анан ошол жерде дагы конкурста жеңип чыктым эле да. Мүмкүн алар мен эми артист эмесмин, жакшы ырдап алсам дагы мен эмоциялык берилүүмө карап биринчи орунду берип койду окшойт. Эмесе маданиятта иштеп жүргөн күчтүү, таланттуу жаштар бар болчу биз менен конкурска катышканда. Бирок мага ыйгарып коюшту. Мен аларга жөн эле ыраазы болуп эле, мени баалаган үчүн эле ыраазы болуп койдум да. Мен ушундай жакшы немелер бул да. Жакшы. Жошпай агай, сиз балдарга билим гана бербестен, аларды тарбиялабастан, мектептин ичинде тарых музейин гана негиздебестен, мына чыгармачылыкка дагы берилбестен китеп дагы жазат экенсиз. Мен көрүүчүлөргө белгилей кетейин, Жошпай Каримов «Чапкылдык чапкынчылардын санжырасы, Лейлек тарыхы» деп аталган китептердин автору. Ал эми дагы бир жакшы жаңылык, эртең буйруса Бишкек шаарында, андан кийин 19 февралда Баткен аймагында сиз «Маргун тарыхы» деген китебиңиздин бет ачарын кылайын деп турасыз. Бул китеп тууралуу айтып берсеңиз. Ооба. Мына ушул Кудай буйруп өзүм азыр 63-кө толуп отурам, бир 5-6 күндөн кийин пайгамбар жаш. Анан ошого ушу бала чагымдан койгон максатыма Кудай ыйгарып, мына бүгүнкү адилеттүүлүк, мамлекеттик жетекчиликтин адилеттүүлүгүнүн аркасынан мына бул наамды, ардактуу наамды алып отурам. Анан үчүнчүсү ошону 40 жылдан бери чогулткан ушул материалдардын бардыгын чогулдуруп келип, анан Маргун тарыхы деген бүгүн басмадан чыкты бул. 9 февраль күнү. Анан ошонун алып, анан бул жерге азыр эле ыстык басмадан чыккан китепти көтөрүп келдим азырча. Ысыгында 1-2 барактап көрөлү, сиз китеп тууралуу айта бериңиз. Анан ушул китептеги мен жана эмгегим тууралуу айтканда, мен адегенде эң чоң эмгегим музей деп атпайм. Анан музейден сырткары элдик оозеки чыгармачылыкты чогултуп, мен санжыра чогулттум да. Анан ошол санжыраны чогулткан жакшы экен. Адам деген ал өтө турган адам экен, өтүп кетмек экен. Көптөгөн улуу адамдардан ушул санжыраларды чогултуп, анан жазып, ошол жерден инсандар тууралуу, тарыхый жерликтүү ушундай кыйын кишилер,
эмгектен өзүн көрсөткөн, жетекчиликтен, дыйканчылыктан ошо өзүн көрсөткөн адамдар тууралуу материалдарды чогултуп, анан биринчи жолу ушу өзүбүздүн ушу элибиздин санжырасыны толугу менен жанагы мурдагы жазылган Кеңеш Жусупов чогулткан 10 томдук Кыргыздар деген китепти айрыкча ошону көбүрөөк пайдаланып, анан ушу санжыраны толуктап жаздым. Кыргыз эли бир эл, ошо изилдесе, кыргыз элинин тарыхын изилдесе, мына ар бир эл, ар бир уру, ар бир айыл мен сыяктуу эгерде китептерди жазса, биз аз эле жерден барып кыргыздар барыбыз бир кошулат экенбиз. Ооба. Мына ушуну кыргыз эли түндүк түштүк ал уру тиги коктот, тиги колот дебестен кыргыз элинин алакандай гана бир тууган жакын арасындай кыргыз эли экенибизди түшүнүш керек. Кыргыз эли китептин негизги максаты ошол кыргыз элинин биримдигинде, ошол бир эле Маргун деген мен жашаган айылдын тарыхы менен Советтер Союзунун мезгилинде баштан өткөргөн бүткүл Советтер Союзунун тарыхынын айрыкча бир ошол моменттери мындайча айтканда ошол чагылдырылган. Мен бир эле мисалды айта кетсем эгер убакыт болсо. Албетте. Ат жаны бар тынсын, араба бели сынсын деген бир бөлүм бар. Ошол жерде жанагы балдар согуш мезгилинде кечке таң аткандан караңгы киргенге чейин чийене тартып, чөп сүдүрөтүп, опмайда минип, өгүздөрдү аттарды минип, өгүздөр менен эгиндерди опмайда кылып дебелетип, анан аларды башка жака төөлөр менен, аттар менен, эшектер менен ташып жүрүп, шунчалык чарчаган балдар байкатпастан кыйшык жерге салып жанагы арабаны же болбосо жанагы касылганын огуну сындырып койгонго аракет кылат экен да. Ошо бир күн эс алып калсамбы деген ой менен ушундай кылат экен да. Бул деген Англиядагы 16-кылымда луддиттер деген тарыхый кыймыл бар. Луд деген киши түндөсү келип биздин жумушчуларды могул станоктор кыйнап атат. Ушуларды сындырсак биздин жумуштар эс алмак эле. Булар тынымсыз 18 саат иштеп атат деп түндөсү келип кирип жанагыларды уруп согуп сындырып кетчү экен да. Анан эртең эле кайрадан инженерлер кайра оңдоп, кайра эле жанагы заводду жүргүзүп койсо, жанагы жумушчулар кайра эле 16 саат бир күндө кыйнала берет экен. А биздин балдар болсо ошондой кыйынчылыкты баштан өткөзүп, арабанын огуну жана жыгачын сындырып коюп, усталар аны кайрадан оңдогуча бир сутка эс алып алат экен да. Бүткүл дүйнөлүк жана эстердин тарыхын чагылдырып, бир айылдын тарыхы менен чагылдырып берген аракет. Бул китептин 209 бетинде мына ушул бөлүм тууралуу кененирээк жазылыптыр. Аны менен биргеликте Маргун айылынын аталышы, тарыхы, сиз атагандай ушул жогоруда белгилегенде, бул Маргун тарыхы деп аталган китептен көп байыркы кыргыз элинин бай тарыхка, бай элбиз, мына ошондон урунтуу учурларды табууга мүмкүн экен. Эми биздин программа жыйынтыкталып баратат, Жоошбай агай. Мен кыска эки суроо менен кайрылайын, сиз мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиз. Мына мамлекет башчысы Садыр Жапаров кечээ сыйлык тапшырып жатып, Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, азыркы жашоосуна толук канааттанган, келечекке жакшы оптимизм менен караган улуу эл болобуз деп. Демек, жаңы Кыргызстанды курабыз деп атат. Тарых демекчи азыркы муундун тарых билүүсүнө кандай көз караштасыз? Туура айтасыз. Мен ошол президентибиз Садыр Нуркожоевичтин ушу тарыхты багалаган сөзүн угуп туруп, мен эмне үчүн ушундай жакшы сөз менен тарыхталы сүйлөй элек экенмин, ушунча жыл болсом дагы. Ушу кыска 1 мүнөттө Садыр Нуркожоевич тарыхтын орду жөнүндө кандай жакшы сөздөрдү сүйлөдү деп таң калдым да. Ошондуктан абдан туура айтат. Бул президенттин айткан сөзүнү дагы да сабакка алышыбыз керек. Биздин балдар тарыхты сүйбөсө, анда мамлекетти сүйбөйт, элди сүйбөйт, өткөндү билбеген адам өзүнүн келечегин билбейт. Биз кажыбас кайрат менен элдик тарыхты, элдик санжыраны, элдик үрп-адатты, салтты, атадан калган насааттарды, насыйхаттарды, элдик оозек чыгармачылык икеяларды өзүбүздүн негизги каражатыбыз катарында пайдаланып, ошонун уңгу катарында кармап, балдарды тарбиялоого аракет кыла беришибиз керек. Демек, мугалимдин салымы мында өтө чоң. Учурдан пайдаланып биз эми мугалимдердин арасында баягы эптеп мектепке келип, эптеп 45 мүнөттө өткөрүп кайра кетип калгандар да бар. Бар, ачык айталы. Мына ошондой мугалимдерге сиздин бүгүнкү айтып аткан сөзүңүз, ишиңиз үлгү болсо деген биздин тилегибиз бар. Экинчи бере турган дагы бир маанилүү суроом, канткенде коомдо мугалимдин кадырын көтөрөбүз. Албетте.
президенттин сыйлык берип жатышы, мамлекеттик деңгээлде сиздин эмгегиңиздин бааланып жатышы дегеле мугалимдердин бул жакшы. Мына мугалимдердин айлык маянасы көтөрүлөт деп атабыз дагы. Бирок өсүп келаткан муун арасында мугалимдерге болгон мамиле, сый урматтын азайып баратышы, бул дагы орчундуу маселе. Кантип биз ошону жандантабыз? Ооба. Өтө эле актуалдуу маселе булчу. Себеби кайсы ата эне өзүнүн окуучусуга берген мугалим тууралуу жаман сөз сүйлөсө, ал баласынын келечегине балта чагып атат. Ал эми мамлекет болсо, өзүнүн мугалимине көйлөсө, анда ал Кыргызстандын келечегине балта чагып атат. Коом ооруса, мектепти мугалим дарыла деген сөз бар. Ооба. Мугалимдин кадыр баркыны, мугалимдин улуулугуну бааламайынча, ошолордун кадыр баркын көтөрмөйүнчө, биз эч качан өзүбүздүн максатыбызга жетпейбиз. Бул бир эле мамлекетти гана карап тура турган нерсе эмес. Ар бир үйдөн башташ керек муну. Ар бир ата энеден башташ керек. Мана бизде Гапыр Мадеминов деген улуу педагогубуз бар. Энелерге сабак өтөт. Энелер мектеби деген мектеби бар. Мына ошолор ошол мугалимди баалагыла, мугалимдин билимдигини билимди баалап жогору көтөрүлө деп окутуп келатат да. Ошол киши менен мен дагы санаалаш бирге иштейбиз биз, чогуу иштейбиз, мектебибиз жакын турат. Мугалимдин кадыр баркыны көтөрүү керек бүгүнкү күндө. Ал акча менен эле көтөрүлүп кала турган нерсе эмес. Эң туура. Мындай айлыкты эле көтөрүп койсо, ал акча деген ал базардагы нерсе ал. Аны базар башкарат. Ал адамдын колуна баш ийбейт адамга. Базар деген ал өзүнчө мыйзам, ал өзүнчө. Ал эми мугалимге болгон мамиле, мугалимдин кадыр баркы деген ал адамдык, ар бир инсандын, мамлекеттин жасаган башкача мамилеси. Бул адамдын аң сезими менен, адамдын тарбиясы менен калыптана турган нерсе. Мугалим бул чындап эле мугалим болуу өтө түйшүктүү кесип, ошол эле учурда сыймыктуу кесип. Мына ушул сыймыктуу түйшүктүү кесибиңизден дагы да баар таап, көптөгөн ийгиликтерге жете бериңиз. Башкысы амандык болсо, калганын баары табылат. Жоошбек агай, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Баткен элине бизден салам айта барыңыз. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Куттуу студияда туруп силердин баарыңарга чыгармачылык жамаатка ийгиликтерди каалаймын. Силердин ар бир сөзүңөр өзүнчө идеология, өзүнчө курал. Ушу мендей чет жакта иштеген мугалимдерди келип, менин сөзүмдү жеткирип, анан өзүңөрдүн мага караганда кайра көбүрөөк курчураак сөз менен сүйлөп атканың менимче бул өзүнүн орду бар. Бул дагы 2 жерде 2 5 болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Буйруса 5 жерде 5 10 болгондо жолугалы. Баткен облусунун Лейлек районундагы Маргун айылындагы Мырзабек Баятов атындагы орто мектепте тарых мугалими болуп 40 жылдан бери эмгектенип келаткан Жоошбай Каримовдун өрнөктүү өмүрү, жетишкен ийгиликтери тууралуу биз кенен кеп курдук. Дагы бир жолу эсиңизге салсам, Жоошбай Каримов кечээ мамлекет башчы Садыр Жапаровдун колунан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими ардак наамын алган. Дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Программаны Расул Багышбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.